людей посадил, убежал, теперь приехал, когда все восстанавливается, бессовестно. Кыргыз элиндеги кары-картаңдар Аскар Акаевди өз балабыздай эле көргөнбүз. Жакшы эле көрөбүз. Ученый, наверное, он грамотный, а как политик он никакой. Билим алып калыш керек да биздин кыргыз студенттер. Ну, я же не знаю, какой он человек на самом деле. Илим жагынан өтө күчтүү адам деп баалайм. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Бишкектин студенттерине жана Улуттук илимдер академиясында бир катар лекцияларды окууга ниеттенүүдө. Шаардыктар буга кандай карайт жана алар анын лекцияларына катышат беле? Лекция окуганы мен каалай албайм. Анткени Аскар Акаев элин жерин таштап туруп кеткен. Анан эми 30 жылдан кийин эми эл жер керек болуп келип калдырбы. Жалаң гана ал физик билими. Ошон үчүн Россияга батып атат. Атам бомбасын чыгара турган физик. Балакетиң эле. Келип кеткен дагы кыргыз эли кечиримде болуп, эме кылган жок, каршы кылган жери жокпуз. Келип кетти. Кыргыз элиндеги кары-картаңдар Аскар Акаевди өз балабыздай эле көргөнбүз. Жакшы эле көрөбүз. Бирок толук иштеген жок. Биз ошонусун гана кейибиз. Бармак эмес. Кызыгы жок да. Жок, бармак эмесмин. Бармак эмесмин. Себеби биздин Кыргызстаныбызды сызга отургузуп, убагында өркүндөтүп даяр турган завод, фабрикаларын баарын талкалатып койду да. Азыр элдерибиздин баары кыйналган ошол себептен. Ошон үчүн сыйлай бербейм көп. Бирок илим жагынан өтө күчтүү адам деп баалайм. Жакшы. Ташкарайсыз. Сиз барып угат белеңиз анын лекциясын? Лекциясын жок. Убакыт жок. Иштеш керек. Эми ал киши илимпоз адам да. Ал өзүнүн илим боюнча лекцияларын окуп, студенттерге багы немесин бере берсин, ийгилик жаратып, жакшы жактарын. Эгер студент болсоңуз барат белеңиз? Барат болчумун. Мен өзүм физикмин. Бул өзү билимпоз киши эмеспи, балким бармакмын. Анткени билим алып калыш керек да биздин кыргыз студенттер. Азыр окуудагы кандай бир көбүнчө онлайн эмеде өтүп, режимдечи, кыргызчада так эмес алып айтпаймынбы? Кандай сондай жетишерлик эмес да, ар ким мындай өзүнүн жан талашып мынтип өзү изденип окуган студенттер бар болуш керек, бирок көбүнчө онлайн болгонан мен ойлойм билим жетишерлик эмес деп. Балким бармакмын. По идее, буга чейинки кылып өткөн жаман нерселердин артында адам өмүр бою жаман болуп калбайт. Может, келип калса, жакшы жака өзгөрүп бирдеке жакшы нерсеге жардам тийип калар. Эгер студент болсоңуз барат белеңиз анын лекциясына? Барбайт болчумун. Келип өтсө жакшы. Жакшы эле карайм. Сиз барат белеңиз анын лекциясына? О, бармак. Биз учурунда университетте мыктылардын лекцияларын уккан адамдарбыз. Анан эми азыр бизге лекциянын эч кандай кереги жок. Кыргызстанга кең гана келечек керек. Акаев ушул жерде туруп жанагындай иш болгондо айланайын кыргыз элим, мына чыктым астыңарга. Мени кечирип койгула. Кечиресиңерби, кечирбейсиңерби, өзүңөр белгиле деп бир жүгүнүп койгондо Кыргыз эл баатыр деген наамды кыргыз эл жөндөлө бермек. Анан эми лекцияга биз бара албайт экенбиз.